Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздан биз жаштар эмнеге умтулуусу керек деген аталыштагы маалыматты алабыз. Сабагыбыздын максаты силер өзүңөрдүн оюңарды, мүнөзүңөрдү, ден соолугуңарды тереңден тааныганга билим аласыңар. Адамгерчиликтүү кулук мүнөзгө калыптанасыңар. Коомдо өзүңөрдүн ордуңарды табууга даярданасыңар. Эгерде алган маалыматтарды көңүлүңөргө түйсөңөр же эсиңерге бекем сактап калсаңар, өзүңөрдү тереңирээк тааный баштайсыңар. Өзүңөрдү тереңирээктен таанысаңар, анда өзүңөрдү дагы, өзгөнү да урматтай алганга жетишесиңер. Коомдун татыктуу ордун тапсаңар, анда элиңерге кызмат кылып, мыкты инсан болосуңар демекчимин. Эми балдар, биз бул сабакка келердин астында мүчөл жаш деген кыргыздын жыл эсебин сүргөнгө, жаш өзгөчөлүгү жөнүндө маалыматтар менен камсыз болууга багытталган кичинекей тема менен да таанышабыз. Ал мүчөл жаш деп аталат. Бул мүчөл жашта айтаардын астында биз силерди ишембиликке чакырмакчымын. Кана балдар, бүгүн саат 2-де Шералиев көчөсүндөгү каналдын жээгине келип ишембилик жүргүзөбүз. Колуңарга тырмооңорду, шыпырыңарды, акыр чикир таштанды сала турган кабыңарды баарыңар текши ала келиңер керек. Мына сүрөттө көрсөтүп тургандай, силер чеке териңерди агызып, эртеден кечке канал тазалап чарчадыңар. Бирок жайра отуруп карасаңар, каналдын суусу тазарбаптыр. Эмне үчүн дегенде, каналдын суунун башын тазалабай калыптырбыз. Биз суунун жээгиндеги акыр чикирди алдык, суунун башы таза болбогондуктан анан суубуз кире агып атат. Эми муну менен мен жаштар эмнеге умтулуусу керек деген темага келип экөөнүн ортосунда байланыш эмнеде экендигине келгим келип жатат. Мына силер балдар, чоңойгондо бактылуу болом, кесипкөй адис болом, же болбосо бир жетишкен ийгиликтүү инсан болом деген максаттарды ордуңарга коюп атасыңар. Демек, эмнеге умтулуп атканыңарды алдын ала болжолдойсуңар. Так ошол алдын ала болжолдооңордун астында силер балдар, үйдө ата-энеңер ушул суунун башын караш керек. Же болбосо ийгиликтүү бир иштерман боло турган болсоңор, же камкор ата боло турган болсоңор, же болбосо жакшы кулук мүнөзү бар адам боло турган болсоңор, анан астыңарга максат койсоңор, ошого жетиш үчүн, ошого умтулуу үчүн биз суунун башын карап турушубуз керек дегенди айтайын деп атам. Суунун башын карап турганга бизге мүчөл жаш жардам бермекчи. Мына адамдын, мына силер сүрөттө көрүп тургандай, адам төрөлгөндөн көз өтүп кеткенге чейин адамды түрлүү кунар курчап турат экен. Кунар дегенибиздин өзү орусча айтканда биополе деп аталат. Ошол бизди курчап турган кунар, мисалы кыргыздын турмушунда кунарсыз тала, кунарсыз бала, кунарсыз үй деп айтылат. Бактысы жок үй, берекеси, ырыскысы жок үйдү айтат кунарсыз деп. Кунарсыз тала десе эч нерсе өспөгөн кургак какыраган талааны айтат. Кунарсыз бала, кунарсыз жаштар десе тарбиясы жок, жугуму жок ушундай жаштар жөнүндө маалымат берилет. Эми бул адамдын кунары, биоталаасы эмне жөнүндө бизге эмнени айтат? Мына биз мына сүрөттөн көрүп тургандай, адамды курчап турган бир нече кунар жөнүндө билишибиз керек. Биринчиси биофизикалык, астралдык, менталдык, психикалык, парамагниттик жана биоритмдик деп берилет экен. Булар адамды курчап турган көзгө көрүнбөгөн, бирок моралдык жактан адамдын акыл эсине, өсүүсүнө таасир бере турган ушундай кунар экен. Эми мына сүрөттү карайлы. Биринчи сүрөттү карасаңар, адамды курчап турган кунары түз, тегиз, текши жайгашкан. Жана ар түрдүү түстө берилип атат. Ал эми экинчисинде болсо ошол кунардын өзгөрүп калгандыгы, кыйшайып калганы,
урчуктуу болуп, бир жери чуңкур болуп калгандыгы жөнүндө маалымат берип атат. Бул эмне деген сөз? Көрсө адам баласы кыргыздардын түшүнүгүндө апасынын курсагында жаткан убактысын кошуп бала 12-ге чыкканда 13 жаш бир мүчөл деп аталат. Ал эми 12 жашты эсептегенибиз ал 12 мүчө жана 12 ай бир цикл, бир жылды түзөт биздин түшүнүгүбүздө. Демек ошол курсакта жаткан мезгилин бир жыл деп эсептешет экен дагы. 12 жашка чыккандан кийин 13 жаш бир мүчөл. Мына ушул учур абдан кооптуу болот экен. Эмнеси менен кооптуу? Себеби көздүн карегинен баштап тырмактын учуна чейин адамдын ден соолугунда, организминде, акыл эсинде, ой жүгүртүүсүндө чоң өзгөрүүлөр жүрөт экен. Эми эгерде бала ушул 13 жаш бир мүчөлүндө эгерде тентектик кылса, бир кырсыкка кабылса, же милиция органдары менен бир байланышка түшүп калса, жагдайсыз учурга кабылып калса, анда ошол адамдын кунары мына экинчи сүрөттөгүдөй ушул 13 жашында жанагы кунар ийрейип, ичине чөгүп, чуңкурча пайда болуп, текши болбой калат экен. Ал эми ал кунар кийинки 12 жыл өтүп, экинчи мүчөл жаш 25 жашка келгенчекти ал чуңкурча толбойт экен. Демек биз турмуштан балдар көрүп жүрөбүз. 6-7 жолу турмуш курса дагы бага ачылбаган, 5-6 жолу үйлөнсө дагы бага ачылбаган, кандай жумушка барса дагы иши жүрүшүп кетпеген, ушундай бир адамдарды көрүп жүрүп атабыз. Демек ошолор 13 жашында ата-энеси алардын тарбиясына, өсүүсүнө, акыл эсинин калыптануусуна, күч кубатынын калыптанышына, демек ушулардын баарына сарысеп салбай, көңүл бурбай, бул баланы көчө тарбиялагандык дегенди билдирет экен. Так ушул кезде адамдын, жана мен айткандай, көздүн карегинен тырмактын учуна чейин өзгөрүү жүрүп, ал баланын өсүүсүндө же оңго, же солго ооп кете турган факторлор кызмат кылып жиберет экен. Бул эмне деген сөз? Эгерде ата-эне ошол баланын тарбиясын ошол биринчи мүчөлүндө эле кой бербеген болсо, анда ал 12 жыл кийинки 25 жаш экинчи мүчөлгө чейин ал толбойт. Ошол баягы кырсыгы, баягы жамандык иши кайталанып адамды абдан жаман абалга алып келип калган учурларды билебиз. Мына кийинки мүчөлүбүз 25 жаш, үчүнчү мүчөл 37 жаш, андан кийин 49, 61, 73 жаш. Ушул адамдын кунары ушундайча берилет экен. Адамдын калыптануусундагы ошол акыл эсинин, сезимталдыгынын, күч кубатынын, жүрөгүнүн, адамдарга болуп тартылуу, жагымдуулугу, жагымсыздыгы, айтор ушундай баардык түшүнүктөрдүн баардыгы тең толук кандуу бузулбай жүрүш үчүн баланы эң башында жана суунун башын тазалагандай 13 жашында баардык жагы толук кандуу, аурасы же болбосо кунары толук кандуу бузулбай сакталышына көңүл бурушубуз керек экен. Ал эми биз кыргыздар кандай кылабыз? Мүчөл жашы деп конок чакырып, так ошол туулган күнүндө белгилеп коебуз. Жок, кыргыздын түшүнүгүндө ошол мына 12 жаш 13 жашка чыкканда бир мүчөл, 25ке чыкканда экинчи мүчөл деп ушул мүчөлгө маани берип, эски уску кийимдерин жоготуп, өрттөп, эски кашекчи каштарды өрттөп, талкалап, жок кылып, ушинтип ырымдап мүчөл жашты белгилешишкен. Эми кийинки сүрөттү карасак, бул кунарлар эмнени билдирет? Биофизикалык күч кубаттын, толушун, күч кубатка кириши, бедели катышы, астралдык бул аалам менен байланыштын кунары болот экен. Ал эми аалам менен байланыш дегенге келсек, кыргыздар август айы келгенде же болбосо үркөр чыкканда кымыз ичпейт дейт. Мына асмандагы жылдызды карап туруп. Күн жаай турган болсо бутум ооруп атат, колум ооруп атат деген сыяктуу ден соолугуна байланышкан пикирлерге карманышат. Ошон үчүн ал астралдык аалам менен байланыштын кунары деп эсептелет. Менталдык бул сезимталдыктын, боорукердиктин, таш боордуктун кунары экен.
психикалык болсо акыл эс жактан толукталып, калыптанып, акыл эске кириши. Парамагниттик десе бул адамдардын бири-бирине тартылуусу, түртүлүүсү, жылуулугу, муздактыгы сыяктуу түшүнүктүү кунар экен. Ал эми биоритмдик болсо жүрөктүн согушунан, жүрөктүн кагышынан, жүрөктүн иштешинен, мына ушул жүрөктүн толук кандуу ишке кириши жөнүндөгү кунарды түшүндүрөт экен. Эми мына адам ошол 13 жашында, 25 жашында жана ар бир мүчөл жашында ушул кунардын баардык тең өзгөрүүгө учурайт экен балдар. Так ушул өзгөрүүгө учураган кезде мүчөл жашы деп кылдат, аяр болуп, ден соолугун карап, кырсыкка кабылып калбайын деп сак болуп жашап келген ата-бабаларыбызды билебиз. Эми мына бул компасты карасак балдар, бул компас багытты белгилейт, түндүк, түштүктү, батыш, чыгышты. Ал эми мына биздин жаштар эмнеге умтулуусу керек деген теманын астындагы компасыбыз болсо, кызыл жебенин учу суу башын карагыла деп атат. Суу башына багытты бургула деп атат. Себеби баардык иштин башы жана суу таза болсо, ал суу башынан башталат. Суунун башын тазаламайын, суу тазарбайт дегенди айтып атат. Демек, адамдын жанагындай ийгиликтүү бизнес менен иштейби, же болбосо жетекчи болобу, же болбосо жөн эле иштебесе деле карапайым атасы, апасы болобу, кандай ишти аркалабасын, ошол башынан баштап тарбиясы дагы, кулк мүнөзү дагы, ден соолугу дагы, акыл эси дагы, дүйнө таанымы дагы, коомдо алган орду дагы башынан баштап таза болуш керек дегенди айтат экен балдар. Демек, жаштар эмнеге умтулуусу керек дегенде, мына астыңкы ойду карайлы. Мына жеңиш деген түшүнүк бар кыргыздарда. Жеңиш бул дайым эле биринчи болуу эмес экен. Биз ойлойбуз, мына биринчи орунду алдым, экинчи орунду алдым. Жок, бул жеңиш эмес экен. Бул кечээкиден бүгүн жакшы болууң сенин. Жаштар эмнеге умтулуусу керек деген суроо бергенибизде, кечээкиден бүгүн жакшы болуубуз. Бул биздин жеңишибиз экен. Демек, ушул маалыматтарды азыр толуктап, башынан баштап эсибизге салып, суроо бергенге даяр болушубуз керек экен. Жана мына бул көнүгүүнү иштейбиз. Ушул көнүгүү азыркы мен силерге берген маалыматтын негизинде тексттен көп чекиттердин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп жаз деген тапшырма экен. Кана биринчисинде көздүн эмнесинен баштап тырмактын учуна чейин эмне жүрөт? Канакей. Экинчиси менталдык эмне сезимталдыкты билдирет? Тиешелүү сөздү коебуз. Эң биринчи суунун эмнесин тазалоо керек? Жана жеңиш бул качантан, же эмнеден, же эмне үчүн бүгүн жакшы болуу? Мына ушул суроолорго өзүңөр жоопту табышыңар керек. Силер балдар 11 классыңар. Азыркы жаштарды Z мууну дейт, жаңы муун Z. Буларга үйрөтүүнүн кереги жок, көрсөтүп гана коюу керек дейт. Силер жаңы муунсуңар. Демек, мына көнүгүүнү көзүңөр менен көрүп атасыңар, аягына чыгып жазышыңар керек. Жана ушул тексттен мен берген маалыматтан силер үй иши, жогорудагы маалыматтан чакан текст түзөсүңөр. Саламатта калгыла.